Урматтуу коллегаларым, ардактуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, саясат үчүн 7 жыл өтө эле аз убакыт экен, бирок 24 саат өтө көп экен. Мен буга мына бүгүн толугу менен ишенип олтурам. Анткен себеби ушул жылы менин саясатка келгениме 7 жыл болду. Анын 5,5 жылын ошол кездеги партиянын жетекчиси жана жалпы партиялаштарымдын чоң ишеними менен, Алмаз Шаршеновичтин жана партиялаштарыбыздын чоң ишеними менен фракциянын лидери катары, жогорку кеңештеги фракциянын лидери катары иштедим. Ал эми мына акыркы 1,5 жылдан бери позиция, оппозиция дебей, ушул жерде отурган коллегаларым, сиздердин көпчүлүгүңүздөрдүн чоң ишенимиңиздер менен жогорку кеңештин төрагасы болуп иштеп келе жатам. Албетте, ошол 7 жыл мурда саясатка келгенимде партия менен бирок 7 жыл ал идеялардын баарын эле ишке ашырып ийүүгө мүмкүнчүлүк бере тургандай убакыт эмес экен. Бир топ идеяларыбыз ишке ашып атат, ишке ашты дагы. Бир топ программалар бүгүнкү күндө мамлекетте ишке ашты, бирок ошол эле мезгилде дагы ишке ашыра турган программадагы конкреттүү пункттар, идеялар бар. Аны үчүн 7 жыл жетерсиз болуп чыкты. Ошондой эле 1,5 жыл мурда мен жогорку кеңешке төрага болуп келген учурда дагы ушул улуу трибунадан туруп жогорку кеңештин өнүгүшү боюнча жогорку кеңешке байланыштуу мен өзүмдүн конкреттүү ойлорумду, идеяларымды айттым эле. Албетте, ал идеялардын бир тобу биз сиздер менен өткөн жылы октябрь айында кабыл алган жогорку кеңешти өнүктүрүүнүн 5 жылдык программасына киргизилип бүгүнкү күндө ишке ашууда. Биз сиздер менен жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнүн отчеттуулугунун жаңы формасын киргиздик. Ага өзгөчө биздин аппараттын кызматкерлеринин дагы эмгеги чоң. Ошондой эле мына ушул жогорку кеңеште ишкердикти төраганын алдында ишкердикти жана бизнести өнүктүрүү боюнча атайын кеңеш уюштуруп, ал дагы өзүнүн конкреттүү ишин баштаган. 20 сентябрда үстүбүздөгү жылы Кыргызстандын бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда ал кеңеш дагы өзүнүн жакшы иштеп аткандыгына көргөзгөндүгүнүн күбөсү болдум. Анткени бизнес ассоциациясынын өкүлдөрү кеңештин иштерине ыраазычылыгын билдирип, анын натыйжасында бир топ бизнестин көйгөйлүү маселелери, инвестициянын көйгөйлүү маселелери чечилгендигин айтышты. Албетте, биз мыйзам чыгаруу органы катары, бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы катары социалдык, экономикалык, саясий, укуктук, бир топ сот укуктук мыйзам долбоорлорун кабыл алып келатабыз. Ошондой эле мына акыркы бир ай ичинде 25 жылдан бери ишке ашпай келген, проблема болуп келген чек ара маселесин кошо камтыган, Кыргызстан, Өзбекстан чек ара маселесин кошо камтыган бир топ эл аралык келишимдерди ратификацияладык. Ал келишимдерди ратификациялоодо жогорку кеңеш бирдиктүүлүгүбүздү көргөзө алдык. Деги эле эл аралык уюмдарда мүчө катары Кыргыз парламенти өзүнүн татыктуу ордун көргөзгөнгө жетише алды. Буга ошол эле КМШ парламенттик ассамблеясындагы, ОДКБ парламенттик ассамблеясындагы, Азия парламенттик ассамблеясындагы, ОБСЕ парламенттик ассамблеясындагы, Түркпадагы ишкердүүлүгүбүздү айтсак болот. Биздин ошол жерлердеги жасап аткан иштерибиздин бир гана мисалы катары мынакей 13 октябрда Санкт-Петербург шаарындагы КМШ парламенттик ассамблеясынын учурундагы кезектеги сессияда ошол жердеги биздин Кыргыз парламентинин жасап аткан иштеринин ар бирине
Ал парламенттик ассамблеянын төрагасы Матвиенко кеңири токтолуп, ошол күнкү КМШ өлкөлөрүнүн парламенттик ассамблеясын Кыргыз парламентинин бенефиси катары белгиледи. Бу дагы биздин эл аралык аброюбуздун өсүп атканын, ага Кыргыз парламентинин эмгегинин чоң экендигинин бир белгиси. Өткөн жылы атайын Кыргызстанга сапар учурунда ФРГнын канцлери Меркель парламентке жолугууну өзүнчө пункт кылып киргизип атайын келип, парламент өкүлдөрү менен жолугуп кетти. Мынакей үстүбүздөгү жылы Мирзиев дагы парламенттин фракцияларынын лидерлери менен жолугуп, андан барып, ошол жолугушуудагы талкууланган маселелерге Кыргыз парламентинин реакциясына карата Кыргыз парламентинин оперативдүү иш алып барганына өздөрү абдан ыраазы болгонун билдирди. Үстүбүздөгү жылы Кыргызстанга 10 күн аралыгында удаадасы менен келген Россия мамлекеттик думасынын төрагасы Волорин, Федерациялык кеңештин төрайымы Матвиенколор өздөрүнүн жогорку бааларын беришти. Бир сөз менен айтканда, Кыргыз парламенти бүгүнкү күндө коомдук аренада, эл аралык аренада дагы абдан активдүү иштеп жатат. Буюрса 7-8 декабрь күнү Түрк өлкөлөрүнүн парламенттик ассамблеясы Бишкек шаарында өтөт. Жогорку кеңештин коногу болот. Ал эми өткөн жылы удаадасы менен 2 жолу келген ОБСЕнин парламенттик ассамблеясынын бүгүнкү жетекчиси Кристина Муттонен Кыргызстандын парламентинин иши менен таанышкандан кийин ошол парламенттик ассамблеяда чоң колдоо көргөзүп, Кыргыз парламенти ОБСЕнин парламенттик ассамблеясынын 18 жылкы күзгү сессиясын кабыл алууга даяр деген ишенимин билдиришип, чечим кабыл алышты. Мунун баары албетте, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегаларым, биздин эмгегибиз, сиздер менен биргелешип жасап аткан эмгегибиз. Албетте, эң башкысы 7 жылдан бери биз 2 революциянын натыйжасында Кыргызстанда демократия курабыз деп иштеп келатабыз. Парламенттик башкарууга өтөбүз деп иштеп жатабыз. Бирок бул процесс канчалык оор экенин, оңой эмес экенин жакшы билесиздер. Биз ошол процесстин башында ганабыз. Ошого карабай Кыргыз мамлекетине карата дүйнөлүк коомчулук ушул чөлкөмдөгү Борбордук Азиядагы демократия аралчасы деген сыпат менен айтып келатат. Албетте, демократиянын үзүл кезилдерине, анын кыйынчылыктарына карабастан парламент ошол жолдо бекем туруп атабыз. Муну да баса белгилеп коюшубуз керек. Ошол демократияны куруунун жолунда башында турсак дагы, анын мына өткөн жылы экинчи этеп болгон конституциялык реформасын жүргүзүп, парламенттик демократияга башкарууга өтөбүз деп жатабыз, бирок ал башы гана. Биз парламенттик демократияга өтүш үчүн конституциялык реформаны аягына чейин жеткиришибиз керек. Чыныгы парламенттик башкарууга жетишибиз керек. Ал түздөн түз, урматтуу коллегалар, парламенттин мойнунда турган иш. Анткени себеби конституцияга реформа жүргүзүшүбүз керек. Бул милдеттер дагы биз менен сиздердин алдыбызда турат. Аны үчүн биз сиздер менен бирге ошол реформаны аягына чейин чыгарабыз деп бекем ишенем. Албетте, биз Борбордук Азияда дагы бир нерсе менен айырмаланып атабыз. Ал ушу мамлекеттик бийликтин эң жогорку органы болгон президенттик бийликтин конституциялык жол менен, тынчтык жол менен алмашышы, ошол салтты ушул чөлкөмдө бекемдөө. Ал мынакей 2011 жылы Алмазбек Шаршеновичтин тынчтык жол менен, конституциялык жол менен президент болушунан башталган. Ал эми үстүбүздөгү 17 жылы мына ошол жол, ошол салт бекемделип, буюрса президент өзүнүн кийинки эл шайлаган өкүлгө бул кызматты өткөрүп берип атат. Бул салт албетте ушул чөлкөмдө Кыргызстан аркылуу тарап, Кыргызстандын жүзүн дүйнөдө мындан дагы жарык кыла турганына мен бекем ишенем. Бирок мындай бийликти тынчтык жол менен өткөрүп берүү
başka biйлик butaklarında da boluş gerek. Men oylayım, hiç kanday qoomduk çıŋaluunu, qoom tarabынан argandayсын pikirlerdi kütüp oturunun geregi jok. Jakşynakay iştep atıp, eger de ошондой kırdaal düşülse, sözsüz türde biylike sayasatçı kantip gelүү, kantip oşo biylикти saптap kalууну gana emes, oşol biylикten kantip ketүүnü dagı bir saltqa aylandırışыбыз керек деп oylayım. Eň başkısı, hurmattуу kollegalarım, eň başkısı, uşul 1,5 yıl içinde men sizlerin işeniňizlerdi toluğu menen atkaruga hareket kıldım. Pozisiya je opozisiya dep hiç biriňizlerdi bölgön jokmun. Anı basıp bere turgandagı sizler. Albatta menin al pozisiyam birölerge jagışykdymal, birölerge jakpaşykdymal. Birok bul demokratiyanın prinsibi, al emi demokratiyanın eň başkı prinsibi mыйзамдуулуктун saktalışı. Mına oşonduktan sayasi konjunkturaga karabastan, oşol kırdaalga, uçurdagı kırdaalga karabastan men hiç kaçan, hiç bir komitetke dagı, hiç bir bölümge dagı, mınaki aparat oturat, aparatka dagı, aparattın bir da hizmetkerine sayasi konjunkturaga karata iş kılууga tapşırma bergen jokmun, buyruk bergen jokmun. Bardyk derseni mыйзам çeginde jasoonu talap kılıp gelattım. Men oylayım, bul dagı bizdin Kırgızstanda salt bolup kalış gerek. Dal oşol salt bekemdelse bizde Kırgızstanda demokratiya jengip çıgat dep bekem işenem. Albatta biz men özgöçe mına uşul bugünkü akırkı prezidentlik şayloo baştalardan aldında baştalgan Kırgızstandagı jalpı sayasi temperaturanın götörülüşü buna bugün düşüp gelatat. Ankesi el özünün жаңы prezidentin şaylap aldı. Birok al temperatura toluğu menen düşüş üçün men dagı atstavkaga ketişim tuura bolot degen çeçimge geldim. Jana eň başkısı menin sayasi konjunkturadan emes, mыйзамды sıyloodon gelip çıkkan pozisiyamdı jaktırбаса dagı koldoga alıp gelgen bardyk güçlerge, bizdin өлköbüzdün prezidentine, hurmattуу kollegalarım, sizlerin har biriňizlerge, aparatka, ökmötkö, özgöçe jurnalistlerge demokratiyanı tutkan, demokratiyanın önügüş üçün salım koşup gelatkan jurnalistlerge degele menin pozisiyamdı tuura dep, pozisiyamdı sıylagandardyň bardygyna özümdün öte tereň rahatçılığımды bildirem. Al emi 24 saat öte köp eken dep atkanım, mınakey men atstavkaga ketem dep çeçim kabul algan akırkı 24 saat içinde sizlerin arаңızдарdan bir top kollegalarım menin kabinetime gelip menin ketpeşimdi suranıştı, menin jazap atkан işlerime jakşı baalaryň berip atjat, meni koldop atjat. Al emes men ketsem orduma talapker bolot dep atartalyp atkandar, je özüme tüz gelişip, je menin öte jakyn adamdaryma gelişip, oşol menin bugünkü pozisiyamdy syylay turgandyklaryn, meni menen iştö har daim jagындуу bolgonduklaryn, menin tutungan pozisiyam, karmangan prinsiplerim tuura ekenliklerine tazim kıla turgandyklaryn aytkan üçün men sizlerge oşol aytkanlaryň baryna başym diýip tazim kılam. Eň başkısı men töregalyktan ketip atam, birok sayasattan ketken jokmun, parlamentten ketken jokmun. Dagı buyursa sizler kança uşul jerde oturup işteseňizler, sizler menen dal oşonço oturup çoğu işteşem dep turam. Al emi al çoğu işteşүү birinci кезекте ынтымакка байланышкан, birbiribizге болгон işenimge байланышкан. İşenim ketken jerde, işenim ölgön jerde iýgilik ölet, iýgilik ketet. İşenim ölgön jerden ümit öçet.
Biz bir-birimizге ишенсек, biz демократияға ошол алган багытыбызга ишенсек, анда ошонун баарына жетишебиз. Ал үчүн мен сиздердин баарыңыздарга чын денсаулык каалайм. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Үмүтүңүздөр ар дайым жап-жарык болуп, жанып турушун каалайм. Жакшылык каалайм. Бар болуңуздар.